кочкул боз көзгө толбогон рудадан алтынды кантип бөлүп алышын билүү мезгили келип жетти. Бул мында алтын ылгоочу фабрикада жүрөт. Ал 1996 жылдын аягында иштей баштады. Ал эми алтынды өнөр жайлык өндүрүү 1997 жылдын майында башталды. Ошондон бери мында миллиондогон тонна руда кайра иштетилди. Алтынды рудадан бөлүп алуу процессинин өзү өтө татаал. Бул биз айткандай кумтөрдүн алтыны ички дисперстүү болгондугу менен байланышкан. Башкача айтканда, алтын рудада аларды көрүүгө да мүмкүн болбогон эң майда бөлүкчөлөр түрүндө жабышкан. Алтынды бөлүп алуу процессин түшүнүү жеңил эмес, бирок биз аны түшүнүүгө аракет кылып көрөлү. Ошентип тегирменден фабрикага алгач майдаланган тооттек келип түшөт. Ар бир бөлүкчөнүн өлчөмү 20 сантиметрден ашпашы керек. Для того, чтобы извлечь золото, алтынды рудадан бөлүп алуу үчүн аны чаңга айландыруу керек. Мына ошондуктан руданын майда бөлүкчөлөрү бул жака жарым өзү майдалоочу тегирменге келип түшөт. Ал жерден алар бири-бири жана мындай чоң, оор металл шарлар менен аралаштырылат. Натыйжада руда майдаланып, аны каймак менен салыштырууга боло турган мындай массага айланат. Анан ал шар тегирменине түшүп, мындай анча чоң эмес металл шарлар менен талкаланат. Баса акырында эмнеге айланганын көрүүгө болот. Дээрлик эч нерсе байкалбайт. Масса сүткө окшош. Бул да кыркысы эмес. Алынган масса флотация процессинен өтүүгө тийиш. Флотация — бул пайдалуу кендерди байытуунун жалпы кабыл алынган методдорунун бири. Руданы байытуу үчүн кумтөрдө көбүктүү флотация колдонулат. Камеранын түбүнө аралашма менен кошо абаны берген флотомашиналардын жана атайын реагенттердин жардамы менен металлургтар алтыны бар аралашманын көбүктөлүнүшүнө жетишет. Алтын кыпындары жабышкан пирит абанын көбөкчөлөрүнө жабышат да жогору көтөрүлүп, самын көбөкчөлөрүнө окшогон көбөкчөлөрдү түзөт. Мына ушунун өзү алтын концентраты. Бош тооттек түбүнө чогуп калат. Алардын бетине пирит топтолгон көбөкчөлөр аралашманын бетинде сүзүп жүрүшөт. Машина улам-улам алтын көбүктү калпуу алат да аны жуучу тазалоочу жайга жөнөтөт. Флотациядан кийин алынган концентрат бул жака экинчи шар тегирменге жөнөтүлөт. Мында майда бөлүкчөлөр момундай майда металл шарлары менен майдаланат. Майдаланып гана эмес, кыпындарга айландырылат. Ар бир бөлүкчөнүн өлчөмү 20 микрондон чоң эмес. Мына карап көрүүгө болот. Мында дээрлик таза суу. Бирок бул дагы акыркысы эмес. Алынган масса ультрамайдалоого жөнөтүлүүгө тийиш. Кумтөрдүн технологиясынын уникалдуулугу дал ушул руданын эң майда бөлүкчөлөрүнө чейин майдалангандыгында. Алтынды мындайча бөлүп алуу жеңилирээк. Мына ошондуктан экинчи шар тегирменден майда бөлүкчөлөр бул жака ультрамайдалоочу тегирменге жөнөтүлөт. Бул жерде вал минутасына 320 айлануу ылдамдыгында айланат. Бөлүкчөлөр бири-бири жана мындай майда металлокерамика шариктери менен сүрүлүшөт. Жыйынтыгында чаң келип чыгат. Андан алтын ылгалып алынат. Алтын чаң жууп алуучу чандарга жөнөтүлөт. Жууп алуу процессинде цианиттер, акиташ, аба жана көмүр колдонулат. Вся эта каша вместе крутится и из раствора бул ботко чогуу аралаштырылат жана аралашмадан алтындын иондору активдештирилген көмүрдүн бетинде топтолот. Андан кийин көмүр электрдин жардамы менен бөлүнөт жана ажыратылуу участогуна түшөт. Анда төмөнкү процесстер алгач кислоталык жуу. Бул көмүрдүн бетин ачуу жүрөт. Аны көмүрдүн бетин тазалоо деп айтсак да болот. Анан бул тазаланган көмүр ажыратылуу колоннасына түшөт. Анда алтын алтынсыз аралашма менен жуулат. Андан кийин алтындын иондору менен байытылган аралашма өзүнчө танкка келип түшөт. колонну, где золото вымывается обеззолоченным раствором. Затем раствор, насыщенный ионами золота, поступает в отдельный танк. Ал жерден өлчөм менен электрованналарга берилет. Ал жерде кезеги менен катодтар жана анодтар турушат. Катодтардын бетине алтын порошок түрүндө отуруп калат. Анан бул катодтарды атайын ваннада алтын порошоктон жуушат. Анан порошок пресс-фильтрлерге түшөт. Ал жерден чогултулуп, эритүүгө даярдалат. Эритүүгө биз кийин барабыз. Кумтөрдөгү руданын өзгөчөлүгү компаниянын рудадагы баалуу металлдын эң майда бөлүкчөлөрүн бөлүп алуу ыкмаларын өнүктүрүүгө түртөт. Бул үчүн жаңы жабдуу сатылып алынууда. Бул үчүн тажрыйбалуу адистер тартылышууда. Алар эң жаңы методдорду жана технологияларды ишке киргизүүдө.
Жакшыртылуу бизде дайыма жүрөдү. Бул биз эч качан жетишкенге токтолуп калбайбыз. Эң жаңы технологияларды жана кызматкерлердин кесипкөйлүгүн айкалыштыруу олуттуу натыйжаларга жетишүүгө мүмкүндүк берди. Бүгүнкү күндө Кумтөрдүн алтын алгычы фабрикасы эң бийик тоолу гана эмес, ал рудадан алтынды алгап алуу деңгээли боюнча дүйнөдөгү эң мыкты фабрикалардын алдыңкы 5-тигине да кирет.